Çok sыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ырайымдуу Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан, адашкан адамдардан элек. Жаман иштерибиздин негизинде сиздин алдыңызда душман катары жашап жаткан учурубузда Айкаш-Жыгачка Ыйса Машаяк биз үчүн кадалып, Кудайдын курмандык козусу катары бизди элдештериш үчүн түбөлүктүү асман падышачылыгына бара турган түбөлүктүү үмүт бергениңиз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта сиздин улуу ырайымыңыздын негизинде куткарылууга ээ болгон адамдардын баардыгы биримдикте чогулуп сизди даңкташ үчүн, баарлашууда бир болушубуз үчүн, сөз үйрөнүш үчүн чогулдук. Бул саатта дагы биз менен чогуу болуп, сиздин ырайымдуу колуңуз менен биздин үстүбүздөн жетектериңизге дагы ишенип, ыраазычылыкты билдиребиз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан биздин жыйындарды кыйынчылыктар карабастан ишеним жашоосу менен жашап келе жаткан баардык бир туугандарга Кудай өзүңүз жардам берип, сиз бизге берген улуу ырайымыңызды, тапшырмаңызды аткарып, көптөгөн адамдар биз аркылуу сизге кайрылып келип, сиздин кереметтүү күчтөрүңүздү көрө тургандай кылып жардам бериңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, аларга керектелүүчү ден соолук берип, мындан аркы жашообузда бир гана сиздин эркиңизди аткарып, сиздин даңкыңыз үчүн жашай тургандай кылып, бизге өз жыйыныңызды дагы берип, ал жакта кызмат өтөй тургандай кылып жардам бергениңиз үчүн дагы ыраазыбыз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү уруксаат берип, биз бара турган жолду бизге ачык, айкын кылып көрсөтүп бергениңиз үчүн ар дайым сиздин колуңузга, сиздин сөзүңүзгө тапшырабыз. Биз өтө алсыз адамдарданбыз. Кандайча кылыш экенин билбей калган учурларыбыз өтө көп болот. Ошол учурда дайыма бизди өз сөзүңүз менен жаңылап, бекемдеп, мындан аркы жашообузда бир гана сиздин балдарыңыз катары татыктуу жашоо менен жашаганга жардам бериңиз. Биздин арабыздан бир дагы адам сизден алыстап кетпей тургандай кылып, ага керектелүүчү сөзүңүздү, ырайыңызды мол кылып төгүп бериңиз. Бул сааттын баардыгын сизге тапшырып, ыйык руктун жетеги менен чогуу болушуңузду суранып, Ыйса Машаяктын ысымы менен сыйындык. Амин. 저 하늘에는 눈물이 없네, 거기는 슬픔도 없네. 저 하늘에는 눈물이 없네, 거기는 승리만 있네. 고통은 모두 다 사라져버리고 영광만 가득 차겠네. 주님과 함께 있을 때는 영원한 기쁨 있겠네. 저 하늘에는 눈물이 없네, 거기는 기쁨만 있네. 저 하늘에는 눈물이 없네, 거기는 찬송만 있네. 세상의 근심은 사라져버리고 영광만 가득 차겠네. 우리의 주님과 함께 있을 때는 영원한 기쁨 있겠네. 저 하늘에는 눈물이 없네,
영원한 기쁨이 있겠네. Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Жакан жазган жакшы кабар 10-бөлүм. Жакан жазган жакшы кабар 10-бөлүм. 14-аяттан 16-аятка чейин. Жакан 10-бөлүм 14-төн 16-аяттарга чейин. Мен жакшы кайтаруучумун. Мен өзүмдүн койлорумду билем. Атам мен атамды билгендей эле, койлорум да мени билет. Койлорум үчүн мен өз жанымды берем. Менин бул короодогу койлордон башка да койлорум бар. Мен аларды да алып келүүм керек. Алар да менин үнүмдү угушат. Ошондо бир короо кой, бир койчу болот. Ушуга чейин окуйбуз. Коронавирус бул оорусу акырындан бир аздан басаңдап калды окшойт. Коронавируска байланышкан дүйнөлүк статистиканы карасам, азыркы учурда дүйнө жүзү боюнча Кореяда эң көп жуктуруп алган адамдардын саны көп болуп жатат. Америкадан дагы азыр көбүрөөк болуп атат. Эң чокусуна пикке жетти окшойт. Эгерде пикке жете турган болсо, акырындан ылдый түшөт деп дагы ойлоп жатабыз. Америкада дагы эң көп учур жаш каттаган учурларды караган болсок, миллионго чейин жеткен. Азыр 40 миң, 50 миңге эле жакын экен, бирок биздин Кореяда болсо 300 миңден 360 миңге чейин кездешип атат. Мамлекеттен дагы жолбосо саламаттыкты сактоо министрлигинен дагы чече албагандыктан карантиндерге адамдарды жайгаштырып, үйдө өз алдынча дарылана тургандай кылып, ошол жолдорду изилдеп жатып, кээ бир учурда грипп катары аларды дарылап, акырындык менен бул дагы бир аз жеңилдеп калды деген ой дагы бар. Ошондуктан биздин жакын бир туугандарыбыз, жыйын ичиндеги бир туугандар дагы, пасторлор, насаатчылардын ичинен дагы ошо коронавируска чалдыккан адамдар дагы бар. Карантинге дагы отуруп чыккан адамдар бар. Ошондуктан абайлашыбыз керекпиз батырактан. Бул кыйынчылыкты дагы батырактан башыбыздан өткөрүп бүтүшүбүз керекпиз. Ыйык жазуу аркылуу биз эмнени билебиз? Булардын баардыгы боло баштаганда аз убакыт калганын, босогодо турганын билгиле. Кандай иштер? Бир элге бир эл, бир падышачылыкка бир падышачылык каршы көтөрүлөт. Согуштар жана согуш жөнүндөгү кабарларды угасыңар. Азыркы учурда Орусия же болбосо Россия Украинага басып кирип, ээн эркин кол салып жатат. Ошонун негизинде азыркы учурда 3 миңден ашуун адамдын өмүрүн алып кеткени айтылууда. Жөнөкөй эле адамдардын күнөөсү эмне? Илгерки убакытта Наполеон же болбосо Чыңгыз хан жана башкалар колго түшүрүлүп, өлтүрүлүп, тонолгон.
кээ бир адамдар мындай адамдарды өзгөчө баатырлар деп эсептешет, бирок алар жин, шайтан, өлтүргүчтөр. Путин сыяктуудай. Дүйнө жүзү боюнча көптөгөн мамлекеттер согушту токтоткула деп ортомчу болуп жаткан учурлар, эскертүүлөрдү берип жаткан учуру, бирок Украинаны толугу менен жеңишке болгон амбициясы бар окшойт. Дүйнө жүзү боюнча атомдук бомбалар, ядролук согушка керектелүүчү куралдардын бардыгы эң көп саны боюнча эң көбү бул Россия болуп саналат. Андан кийинкиси Америкада. Жаңы иштелип чыккан куралдардын саны боюнча Америка. Бирок эң коркунучтуу курал бул узак мөөнөттүү өзөктүк согуш кемелер. Бирок мурунку статистиканы карасаңыз, эң көп атомдук суу астындагы кайыктары бар өлкө дагы бул Россия болуп саналат. Кандай болбосун, Жизекил 38-бөлүм, 39 бөлүмдөрдөгү пайгамбарчылыкты карай турган болсок, Рос, Мешех, Москва жана Тубал жөнүндө айтылат. Рос, Мешех деп англисче деп айтылат. Тубал. Белоруссия, Украинанын так жанында, же биз эң чоң шаары Минск болуп саналат, андан кийинкиси Тубал, Мешех. Кандай болгон күндө да Россиянын Украинага басып кириши, менимче, акыркы Россия Израилге кол салат деген Кудайдын биринчи белгиси деп ойлойм. Ал түгүл бурчта турганда өзөктүк куралды колдонууга, даярданууга буйрук берген. АКШ жана Европа согушка түздөн түз кийлигишүүнү каалашпайт. Эмне үчүн? Кийлигишпей жатканынын себеби ядролук согуш коркунучу бар. Башкача айтканда, 3-дүйнөлүк согуш. Ошондуктан бул дүйнөнүн акырында болуп ала турган согушка дагы байланышы бар экендигин биз түшүнүшүбүз керекпиз. Куткарылган адамдарга көрсөтүлгөн белги, дүйнөнүн акырында ар кандай белгилер аркылуу билсеңер болот. Жерлерде жер титирөөлөр, жугуштуу оорулар, ачкачылык, көз ирмемде бир нече мөөнөттүн ичинде эле коронавирус оорусу дүйнө жүзүнө таркап кетти дагы. Жыйынтыгында көптөгөн адамдар кыйынчылыкты башынан өткөрүшүп, өлүмгө дагы дуушар болгон учурлар өтө көп болду. Бул дагы белгилердин бири болуп саналат. Дүйнөнүн акырында болуп өтө турган белгилердин бири экендиги жөнүндө Кудай алдын ала көрсөткөн. Белгилер эмне үчүн көрсөтүлгөн? Алдын ала көрсөткөнүнүн себеби эмне? Ошонун бардыгын көрүп туруп, силер дагы даяр болгула. Ыйса Машаяктын бул дүйнөгө келерине өтө аз убакыт калгандыгын жана ошондой эле өзүбүз ага даяр болушубуз керек экендигин. Кандайча даярдык? Куткарылган адам боло турган болсо, сөзсүз түрдө куткарылган адамдын жашоосу менен жашашы керек. Анткени куткарылууга биз билимибиз, илимибиз менен эмес, акыл сезимибиз менен эмес, бул биздин жүрөгүбүздөгү аткарылган, мүнөзүбүздү өзгөртө ала турган куткарылуу болуп саналат. Куткарылууга бардык адамдар Кудайдын ырайымы аркылуу бекер ээ боло алышат. Кудайдын сүйүүсүнө, Кудайдын өмүрүнө ээ болгон адам өзгөрүлбөй кое албайт. Эмне үчүн? Анткени урук боло турган болсо, ал урук өсүп чыгат дагы, андан кийин өз сабагын байлайт, андан кийин мөмөсүн алып келет.
Мисалы үчүн урук себилди, бирок суугарганда да эч нерсе кылбаганда дагы ал өсүп чыкпаса, мисалы үчүн тооктор дагы жумуртканы басып чыккандан кийин 21 күн өткөндөн кийин жүжөлөр пайда болушу керек. Бирок жумуртканы басып чыккандан кийин деле 30 күн өттү, 50 күн өттү, бирок ал жерде жүжөлөр пайда болбосо, анда алар өлүк болуп саналат. Ошондой сыяктуу эле куткарылган адамдын жашоосунда сөзсүз түрдө өзгөрүүлөр болушу керек. Анткени ал адам Кудайдын сөзүнө, сүйүүсүнө, ырайымына ээ болгондуктан ал адам жөн эле жашай бербейт. Анткени туура татыктуу жашоого умтулат. Бирок куткарылууга ээ болдум деп эле, билимге эле ээ болуп эле эч кандай өзгөрүүсү жок болсо, анда кандай болуп калат? 2-Корунтуктар 13-бөлүм 5-аятта өзүңөр текшерип көргүлө. Өзүңөрдү сынап көргүлө. Же болбосо силердин ичиңерде Ыйса Машаяк бар экенин билбейсиңерби? Өлүп калган ишеним, олку-солку болгон, же болбосо ташталып калган ишеним. Ал ишенимди Кудай кабыл албаган ишеним болуп саналат. Кээ бир учурда мага мындайча телефон чалуулар болот. Пастор, мен куткарылып алдым окшойт деп аткандыктан мен ага айтам, дагы сөз угуңуз деп. Анан бир аз убакыттан кийин кайра айтат, мен куткарылууга ээ болдум. Кандайча куткарылдыңыз? Күнөөлөрүм кечирилгенине ишендим. Эми эмне кылышым керек? Дагы да болсо Кудайдын сөзүн уга бериңиз. 10 жолу болобу, 100 жолу болобу. Ким бизге эмне деп айтпасын, биз олку-солку болбой турган ишенимибизде бекем турганга чейин, эгерде ошол ишеним сөзсүз түрдө аткарылган болсо, өзгөрүүлөр болуп өтөт. Кандайдыр бир кыйынчылыктар, куугунтуктар, эч кандай коркунучтан дагы ал коркпой калат. Кудайдын балдары катары татыктуу жашоо менен жашай алат. Ошондой жооп узатам. Куткарылган адамдардын жашоосунда сөзсүз түрдө өзгөрүү болот. Ошол себептер менен Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келгенде чыныгы куткарылган адамдарды алып кетиш үчүн келет. Анткени ошол жемиштерди чогултуп алыш үчүн келет. Куткарылган адамдар жашоосунда байлаган жемиштерин алып келиш үчүн келет. Анткени болсо өз кырманын тазалап, буудайды кампага жыйнайт дагы, ал эми саманды отко салат деп. Ошондуктан мен чынында куткарылган адаммынбы, Кудайдын баласымынбы, Кудайдын алдындагы жага турган жашоо менен жашап жатамбы, ошол нерселерди сынап текшерип көрүшүм керек болот. Мисалы үчүн, коронавируска чалдыккан адам, анын дене табы көтөрүлөт, жөтөлөт, кандайдыр бир денесиндеги башкача өзгөрүүлөр болуп атканын баштайт. Ал бир аз убакыт өткөндөн кийин ал жөн эле гриппи, сасык тумообу, же болбосо коронавируспу, аны дагы изилдеп текшерип көрүшү керек. Андан сырткары дагы биз ден соолугубузду батырактан текшерип көрүшүбүз керекпиз, медосмотрдан өтүп. Так эле ошондой сыяктуу эле, чынында куткарылган адаммынбы же жокпу? Куткарылгондон кийинки жашоом кандай болуп атат? Ошонун баардыгын уламдан улам өзүмдү сынап, текшерип көрүп турушум керек. Анткени биздин жашообуз түздөн түз Кудайдын сөзү боюнча аткарылышы керек. Кудай кабыл ала турган ишеним болушу керек. Ошондуктан кандайча өзүбүздү текшере алабыз? Бир гана Кудайдын сөзү аркылуу. Куткарылган адамдын ага болгон далилдери бар. Бир нече далил деп айтсак болот. Ошол себептер менен биз биринчиден өз ишенимибизде бекем туруп, чыныгы куткарылган машаякчылар катары. Ошондуктан силер дагы сергек болгула, анткени Теңирдин кайсы убакта келерин билбейсиңер деген сөздөр өтө көп жазылат. Сергек болгула деген сөз эмне? Машаякчы катары. Уктап жаткан өлүк адам ойгон. Эфестиктерге 5-бөлүмдө жазылат. Куткарылганы менен ал уктап жаткан адам да болушу мүмкүн. Мен дагы уктаган учурунда жакшы түштөрдү көрсөм жакшы болмок, бирок кээде кереги жок эле башкача түштөрдү көрөм.
ойгонсок ал түш баардыгы өтүп кетет, жок болот, эсте да калбай калат. Куткарылууга ээ болду, бирок уктап жаткан адам болушу мүмкүн. Бул дүйнөнүн кереги жок ар кандай ойлорго, же болбосо кандайдыр бир каалоо тилектерге батып алып ошолорду аткарам деп умтулган адам. Андай түштөрдү көргөндүн ордуна биз кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын алдында уяткарууга ашкерелөөгө ээ болбой тургандай кылып, кандайча туура жашоо менен жашай алабыз, кандайча мен адам болушум керек, ошол жөнүндө жакшылап ойлонуп көрөлүчү. Ошол тилектерге ээ бололу. Бирок адамдар болсо бул кандайча жакшы жашоодо жашайм, кандайча байлыкты топтойм, акчаны издеп табам деп ойлойт. Анын баардыгы жок болуп кетчү, түш сыяктуудай. Уйкудан ойгоно турган убакыт келди. Ошол убакытты билишиңер керек дейт. Уктап жаткан учурдагы нерселердин баардыгы өтүп кетет. Римдиктерге 13-бөлүмдө силер бул убакытты билишиңер үчүн уйкудан ойгоно турган убакыт келди. Уктап жаткан учурдан кийин эми ойгоно турган убакыт келди. Эмне үчүн? Анткени Ыйса Машаяктын келерине убакыт өтө аз калды. Куткарылууга ээ болгону менен, бирок уктап жаткан машаякчылар дагы бар. Бул дүйнөнүн адамдарына окшошуп, жыйынга келгенде машаякчы катары сезилет. Дүйнөгө чыкканда ал башкача адам. Же адам эмне? Жарганатпы? Жарганат кээде канаттуу болот, кээде чычкан болот. Ошондой бизге көрүнөт. Куткарылган адам андай болбошу керек. Сөзсүз түрдө бардык жашоосунда чыныгы, анык, толук кандуу машаякчы экендигин көрсөтүп, башка адамдардан айырмаланып жашашы керек. Жакан 15-бөлүмдө айтылат, силер бул дүйнөнүкү эмессиңер. Анткени мен силерди бул дүйнөдөн тандап алдым. Биз эми бул дүйнөгө таандык адамдар эмеспиз. Анткени асман падышачылыгына барыш үчүн, түбөлүк бейишке барышыбыз үчүн, мындан аркы жашообузду татыктуу жашаш үчүн бул дүйнөдө жашап жатабыз. Бирок көз ирмемде биз дагы Кудайдын астына барып калышыбыз мүмкүн. Бирок азыркы биздин жашообузда болуп жаткан нерселердин баардыгы Ыйса Машаяктын бул дүйнөгө келе турган убактысы өтө жакын экендигин билиш үчүн куткарылган адамдар сөзсүз түрдө аны айырмалап билиши керек. Сергек болгула, уйкудан ойгонгула. Баардык нерсенин аягы жакын, ошондуктан акылдуу болгула жана сыйынуу үчүн сергек болгула. 1 Петр 4-бөлүм 7-аятта. Баардык нерсенин аягы жакын болуп калды. Бул дүйнөдөн кеткенден кийин асман падышачылыгына бара турган адамдар катары акылдуу, сергек болушубуз керекпиз дагы, сыйынууда сергек болушубуз керекпиз, машаякчы катары. Бул дүйнөнүн акырында биз куткарылууга ээ болгонубуз бул өтө чоң керемет болуп саналат. Же керемет эмеспи? Ушундай улуу куткарылууга ээ болдуңар. Еврейлерге 2-бөлүм 3-аятта ушундай улуу куткарылууну барк албай койсок, куткарылууга ээ болду, бирок ошол канчалык уулуу экендигин билбесе, ал мисалы үчүн бирөөдөн белек алат дагы, анан кийин белек ушунчалык баалуу экенин билбейт. Көп болсо, кымбат болсо бир 1000-10 000 сом болоттур дейт. 10 000 сом эмес, 100 миллион сом боло турган болсо, же болбосо миллиард боло турган болсо, кандай болуп калат? Анда албетте ал өзү дагы таң калмак. Ыйса Машаяк Матай 16-бөлүм 26-аятта адам баласы бүт дүйнөгө ээ болуп, бирок өз жанына зыян келтирсе, анда ага эмне пайда келип чыгат? Адам баласынын жаны ушунчалык баалуу, улуу болгондуктан, аны бул дүйнөнүн байлыгы менен дагы сатып алууга мүмкүн эмес. Эмне үчүн? Анткени биздин жаныбыз адам Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган.
биз үчүн айкаш-чыгачка кадалып өз жанын берип куткарып алганга чейин ушунчалык баалуу жан болгондуктан куткарылган адамдар туура эмес жашоо менен жашаган болгон жашап жаткан болсо анда Кудайдын улуу куткарылуусун барк албай койгон болобуз. Кудайдын ырайымынан баш тарткан болобуз. Ал адам чыныгы ишенген адамбы же жокпу мен билбейм. Өзүнүн жанын канчалык баалуу кымбат экенин түшүнүп билсе, башка адамдардын жаны да ошончолук кымбат баалуу экендигин түшүнүп билип, ал үчүн сыйынып, көптөгөн нерсесинен жардам бергенге аракет кылышы керек. Мен бүт нерсемди арнап бир адамдын жанын куткарып ала турган болсом, анда ушул үчүн мен дагы аракеттенишим керек. Же болбосо акчага адамдын жанын сатып алууга мүмкүнбү? Кудайдын жалгыз уулу айкаш-чыгачка кадалбаган болсо, биз кантип куткарылмак элек? Эгерде бул дүйнөдө эч ким жок болуп, бир эле мен жалгыз боло турган болсо, мен үчүн дагы Иса Машаяк бул дүйнөгө келмек. Анткени биздин жаныбыз ушунчалык баалуу, кымбат экендигин биз эч качан унутпашыбыз керек. Ошондуктан биз сиздер менен бул жаңы жылдын башталышы менен кыйынчылыктарга карабастан тырышчаактык менен жакшы кабарды таркатып, дүйнө жүзү боюнча биздин жыйындардын баардыгында жакшы кабар таркатылып, көптөгөн куткарылган адамдардын пайда болгонунун себеби биринчи куткарылууга ээ болгон адамдардын ишеними өтө бекем болгондуктан. Ошондуктан жаңыдан куткарылууга ээ болгон адамдар кандайча куткарылууга ээ болду, кандайча биз ыраазычылык билдиребиз, кандайча кубанычка бөлөнүп шаттанабыз. Ошол жөнүндө ойлонуп, биринчи куткарылган адамдар гана эмес, куткарылууга ээ болуп жашап жаткан адамдардын жашоосу да Кудайдын астында кандай болушу керек, ошол жөнүндө мен силерге кайталап айтып келе жатам. Машаякчылардын жашоосунда эң негизги, эң биринчи маанилүү болуп саналган сөз бул Теңирдин ичинде болгула. Жакан 15-бөлүмдө силер менин сөзүм аркылуу тазартылдыңар. Менин ичимде болгула, ошондо мен силердин ичиңерде болом. Менин ичимде болсоңор, анда көп жемиш бересиңер. Ошондуктан Теңирдин ичиндеги жашоо эмне экендигин биз сиздер менен чогуу биримдикте үйрөнүп келе жатабыз. Силерге бул сөздөр окшош сөздөр, кайталанып айтылган сөздөр болушу мүмкүн, бирок сөзсүз түрдө ар бир айтылган сөздү биз угуп, түшүнүп, ошол сөз биздин жүрөгүбүзгө мык катары кагылып, сакталып калышы керек. Мисалы үчүн дубалга бир нерсени тагышыбыз үчүн мык менен жакшылап кагып коюшубуз керекпиз. Эптеп-септеп кагып кое турган болсок, анда бат эле түшүп калат. Ошондой сыяктуу эле балка менен жакшылап тагып, кагып, Кудайдын сөзүн дагы биз эптеп-септеп эле жүрөгүбүзгө илип койбостон, балка менен жакшылап, мык менен кагып коюшубуз керекпиз. Балканы бир эле жолу угуп койбойбуз да, уруп койбойбуз. 2-3 жолу катуу уруп, Кудайдын сөзүн угуп жатканда дагы 1-2 жолу кайталап койсок, баардыгыбыз эле эсибизден калып калабы? Жаттасак дагы. Угуп, Кудайдын сөзүн ой жүгүртүп, сүйлөп ал жөнүндө. Ой жүгүртүп, кайрадан жаттап, ошол учурда ар бир айтылган сөз адамдын жүрөгүндө калган сыяктуудай эле, бир эле угуп, аны унутуп кала турган болсо, анда эч пайдасы жок. Ошондуктан бул сөздү кайрадан кайталап угуп, балка менен жүрөккө каккандай бизге көп нерсени билүүбүз кереги жок. Ар бир айтылган сөз биздин жүрөгүбүздөн орун алып, ал иш жүзүндө аткарылышы керек. Еврейлерге 1-бөлүм 3-аятта ал өзүнүн сөзүнүн күчү менен баардык нерсени кармап турат, башкарып келет. Сөз аркылуу бизди жаныбызды куткарып алды. Сөз аркылуу биздин жашообузду дагы өзгөртөт. Биздин жашообузду дагы өзүнүн сөзү менен өзгөртөт. Ошондуктан Теңирдин ичиндеги жашоо жөнүндөгү темаларды биз кайталап айтып келе жатабыз.
бир аз дагы мен силерге кененирээк айтып берейин дедим. Бүгүн Жакан 10-бөлүм аркылуу 14-аяттан 16-аятка чейин Жакан 10-бөлүмдө биздин жакшы кайтаруучубуз болгон Ыйса Машаях жөнүндө жазылат. Мурунку жумада да мен силерге айтып кеттим эле. Эми куткарылган адам Кудайдан алыстап адашкан койлор эмес, эми биздин жаныбызды кайтаруучуга жана коргоочуга кайтып келдик. Куткарылбаган адам ал Кудайдан алыс адашкан адам. Адашкан адам ал жырткычтардын жеми болуп кала турган. 1-Петр 2-бөлүм 25-аятта силер буга чейин адашып жүргөн койлордой болчусуңар, өзүңөр каалагандай жашачусуңар. Ар ким өзүнүн жолунда жашачы. Ишая 53-бөлүм 6-аятта биз баардыгыбыз койлордой болуп адашып жүрө бергенбиз. Жыйынтыгында тозокко бара турган адамдардан элек. Бирок азыр адашкан койлор эмес, бизди кайтаруучуга жана коргоочуга кайтып келдик. Ыйса Машаях эми биздин жакшы кайтаруучубуз болду. Ыйса Машаяктын сөзүндө Жакан 10-бөлүм 14-аятта мен жакшы кайтаруучу, мен өзүмдүн койлорумду билем. Кайтаруучу жана койлор бири-бирин жакшы билишет. 10-бөлүм 3-аятты да карасак, кайтаруучу өзүнүн койлорунун атынан чакырат. Ар бир койлордун атынан чакырып алат. Үйдө баккан жаныбарларга деле адамдар аттарын коюп койшот го, мындайча деп, итке болобу, мышыкка болобу. Эгерде анын атынан атап чакыра турган болсо, анда кулактары өйдө тик турат дагы, анан кийин бул менин атым турбайбы деп анан кийин кожоюнуна чуркап барат. Кудай баардыгыбызды аттарыбыздан дагы билет. Ар бир адамдын атынан чакырат. Бул эмнени билдирет? Ар бирибизди Кудай ушунчалык жакшы билет. Кудай мага окшогонду кантип эле билип койсун. Биздин башыбыздагы чачтарыбызга чейин билет, Кудай санап койгон. Биз Кудайды адам катары элестетпешибиз керекпиз. Азыр илим, билим өтө өнүккөн, бирок асмандагы жылдыздардын канча экенин дагы билишпейт. 146-забурда Кудай жылдыздардын санын эсептейт. Алардын ар бирин атынан атайт дейт. Же болбосо Кудай бизди таанып билбей коебу? Ар бирибиздин атыбыз, ысымдарыбыз өмүр китебине жазылган. Баардыгыбызды Кудай билет. Биз шилекейибизди жутуп жаткан учурда дагы билет. Өзүнүн көзүнүн карегиндей сактайт. Силердин башыңардагы чачыңар дагы саналуу. Билесиздерби, бизди ушунчалык жакшы билет. Кудай мени кантип эле билсин? Эми мен бир күнөө кетирип койсом эчтеке деле болбойт, Кудай көрсөтпөйт аны деп. Жунус пайгамбар дагы Кудайдын сөзүнө баш ийбестен башка шаарга баруучу кемеге отуруп алат, анан кийин кеменин тиги түйүндө жашынып алат. Бирок Кудай аны дагы көрүп, толкунду жиберип, сууга ыргытылат дагы, андан кийин чоң кит аны жутуп алат. Башталыш 1-бөлүмдө карай турган болсок, эң башында эле Кудай чоң балыктарды даярдап койгон. Эмне үчүн? Жунус пайгамбарды жутуп алыш үчүн кичинекей балык эмес, чоң балык керектелет да. Мына дал ушул учур үчүн мен чоң балыкты, китти жаратып койгом. Деңизге ыргытылар менен кит аны жутуп алат. Билесиздерби, Кудай бизди ушунчалык жакшы билет. Кудайдын сөзүндө ошондой жазылган болгону менен мен андай жашагым келбейт. Кудайдын сөзү боюнча жашай турган болсок, биздин жаныбызга керектелүүчү, жашообузга керектелүүчү, денебизге керектелүүчү нерсенин баардыгын Кудай өзү камсыздап берем дейт. Анда эмне үчүн биз Кудайдын сөзү менен жашабайбыз? Эгерде биз Кудайдын сөзү боюнча жашабасак, анда Кудайдын убадасы дагы аткарылбайт.
Кудайдын ар бир убадасы сөз түрдө аткарылат. Кудайдын сөзүнөн дагы өзүнүн акылы бийигирээк деп ойлойт. Кудайдын кайтарган койлору болуп калдык. Жөнөкөй эле кайтаруучу эмес, биздин жакшы кайтаруучубуз болду. Жакшы кайтаруучу өзүнүн койлору үчүн жанын берген кайтаруучу. Өз жанын берип бизди куткарып алгандыктан биз ал үчүн ошончолук баалуубуз. Түбөлүк бейишке алып кетиш үчүн, алып кеткенге чейин бизди дайыма коргоочу, бизге жардам берүүчү Кудай. Ошого макулсуздарбы? Сезесиздерби ошону? Силер макул болосуңарбы? Сезбейсиңерби? Кудайдын сөзү так эле ошондой аткарылат. Мен өзүмдүн койлорумду билем. Койлорум дагы мени билишет. Койлор дагы өзүнүн кайтаруучусун таанышат, билишет. Өз кайтаруучусун билгендиктен анын үнүн угушат. Чоочун кишини ээрчибейт. Тескерисинче адан качып кетишет. Куткарылган адам кайтаруучунун сөзүн билиши керек. Кайтаруучунун сөзү пастордун сөзүбү? Жок. Пастор дагы туура эмес окутууга үйрөтсө, анда ал Кудайдын үнү эмес, чоочун адамдын үнү болуп калышы мүмкүн. Же пастор философия, илими боюнча өзгөчө бир нерсени айтуунун кереги барбы? Жок, кереги жок. Кудайдын сөзүндө мындай деп жазылат деп ошол нерсени гана жеткирсе жетиштүү болот. Мисалы үчүн бир радио болсо, бир радио өз толкунда туура иштеши үчүн ошол толкунда туура турушу керек болот. Жаңылыктар болобу, музыка болобу, башка нерселер болобу, өз толкунда болгондо гана радио бардык нерсени бизге маалымдап турат. Кудайдын сөзүн жеткирип жаткан адам кандай аз сүйлөй, көп сүйлөй, бирок бардык жазылган сөздөр бизге жетиши керек. Же болбосо философия, моралдык, илимий нерселерди үйрөнүүгө келебизби? Жок. Андай нерселерге үйрөнгүбүз келе турган болсо, радио, телевизорду күйгүзүп койсок, ошол жактан деле үйрөнүп алсак болот. Кудайдын сөзүн окуган күндө дагы биз жакшы түшүнө албагандыгыбыз үчүн, мисалы үчүн повар тамак азыктарын баардыгын сатып алат да анан жөн эле жей бербейт да. Тамак жасашы керек. Кары кишилер жей ала турган, кичинекей балдар жей ала турган, тиши начар, же болбосо ден соолукка пайдалуу адамдарга жараша өз тамагын даярдап берет. Ошондой сыяктуу эле ыйык жазууну жөн эле ачып карап отуруп биз түшүнө албайбыз. Ар бир Кудайдын сөзүн жеткирген насаатчы сыйынуу менен, изилдөө менен ар бир адамга туура жеткириши керек. Кудайдын сөздөрүнөн ачылыш алыш үчүн жөнөкөйлөргө дагы акыл берет. Жөнөкөй, жалпак тил менен адамдарга түшүндүрүп, он бешинчи аятта мен атамды билгендей эле койлорум да мени билет. Бул аяттар дагы өтө маанилүү. Атам мени кандай сүйсө, мен дагы силерди ошондой сүйдүм. Атам мени кандай билсе, мен дагы аны билем. Койлор өз кайтаруучусун билгендей, кайтаруучусу өз койлорун билгендей. Билүү деген сөз өтө маанилүү. Мисалы үчүн 2 жаш үйлөнгөндө бир нече убакыт өткөндөн кийин бири-бирин биле башташат. Аялы күйөөсү жөнүндө, күйөөсү аялы жөнүндө.
бири-бирин билүү бул өтө жакын аңгемелешүү, баарлашуу болуп саналат. Адамдарды билгенибиз бул жөн эле анын атын билбестен ал кандай статуска ээ, кандай мүнөзгө ээ, кандай адам, ал адамдын жүрөгү кандай. Ошонун айырмасы бар да, качан атын билебиз, андан кийин ал адам жөнүндө кенен маалыматка ээ болгонубуз. Адамдар дагы бири-бирине өтө жакын баарлашууда болгондо гана көп нерсени билишет. Адамдарда көп жакшы касиеттерге ээ болгон нерселери көп болушу мүмкүн. Ошол нерсени дагы көбүрөөк билип, алсыз нерселер үчүн сыйынып, бири-бирибизди сыйлап, биздин Кудай жеткилең болгондуктан биз дагы акырындык менен аны таанып билейбиз. 2 Петр 3-бөлүм 18-аятта Ыйса Машаякты таанып билүүңөр өсө берсин. Биз Кудайды билебиз, тааныйбыз деп айтабыз. Бирок мисалы үчүн сокур адам пилди колу менен кармалап көргөндө, мурдун кармаганда ал бир шланг катары сезилет. Ичин кармаганда бир дуал катары көрүнөт. Же болбосо буттарын кармап көргөндө ал чоң бир стойка дай сезилет. Качан адам көзү ачылганда аны, бул пил турбайбы деп аны сезип биле алат. 1 Кориндуктар 13-бөлүмдө биз азыр күңүрт күзгүдөн көргөнсү биз даана көрө албай жатабыз. Бирок Ыйса Машаяк келгенде баардыгын билип калабыз. Биз дагы жеткилең түрдө Ыйса Машаякты толук таанып биле элекпиз. Акырындык менен билгенибиз бул баарлашуу болуп саналат. Сен бул адамды тааныйсың десе, жок, мен жакшы тааныбайм. Бири-бирибизди билбесек, анда кантип мамилелешүү болот? Мага ишен десе, сага кантип ишенем? Сен ким экенсиң? Качан анын атын билгенде, ал адам жөнүндө жакшы маалыматка ээ болгондо, аны толук таанып бүткөндөн кийин гана ага ишеним пайда болот. Бул ишеничтүү эле адам экен деп ага ишенип калабыз. Анда өзүнүн байлыгын дагы тапшыра ала турган, башка нерсенин баардыгын бере ала турган адам болуп калат. Ошондой сыяктуу эле Кудайды биз кандайча билебиз? Сиздер да Кудайды ошентип билип жатасыздарбы? Атам мен атамды билгендей эле койлорум да мени билет. Койлорум үчүн мен өз жанымды берем. Биздин Теңир өз жанын берген, өз койлору үчүн өз жанын берген. Кээ бир адамдар, мисалы үчүн, бир өзү өлүп бара жаткан болсо, аны башка бир адам келип, аны сактап куткарып калса, ал анын кылган жакшылыгын унутуп коебу? Өзүн сактап калган, өзүн куткарып алган адам үчүн жашашы керек. Эмне үчүн? Анткени ага ал өмүрдү алып келди. Так эле ошондой эле Ыйса Машаяк бизге өз жанын берип бизди куткарып алганынын себеби мындан аркы жашообузда Кудай үчүн жашагыла деп. 2 Кориндуктар 5-бөлүм 15-аятта биз үчүн ал өлгөн. Ыйса Машаяк өз жанын берип өлгөндүгү үчүн биз тирилдик, биз жашап жатабыз. Биз үчүн өлүп кайра тирилген Машаяк. Эмне үчүн биз үчүн өлүп кайрадан тирилген, бизди куткарып алды? Биз эми мындан ары өзүбүз үчүн эмес, бизди куткарып алган Машаяк үчүн жашагыла деп. Ыйса Машаяк биз үчүн өз жанын бергендиктен, ошол чындыкка биз ишенгендигибиз үчүн бул жөн эле айтылган легенда, жомок эмес. Же болбосо телесериалда болуп аткан нерселерби? Биз туура эмес жашай турган болсок, анда Кудайдын ырайымынан баш тарткан, Кудай
бизди куткарып алган Кудайдан баш тартпашыбыз керек. 16-аятта менин бул короодон сырткары башка койлорум да бар. Мен аларды да алып келүүм керек. Алар дагы менин үнүмдү угушат. Ошондо бир короо кой, бир койчу болот. Бир короо деген бул Израиль эли жөнүндө айтылат. Биринчиден жакшы кабар Израиль элине таркаган. Периште келип Мариямдын күйөөсү Жусупка айтат. Сен аялыңдын боюна бүткөнү ыйык рухтан, ал уул төрөйт. Анын атын Ыйса деп койгон, анткени ал өз элин куткарып алат. Ыйса деген аттын мааниси өз элин куткарып алуучу, куткаруучу деп айтылат. Өз эли деген бул Израиль элин билдирет. Өз элине келди, бирок өз эли аны кабыл алган жок. Кудай тандап алган эл. Биринчиден Израиль элинин күнөөсү үчүн өлгөн. Бир гана Израиль эли үчүн гана эмес, Кудайдын ырайымы Израиль эли дүйнөнүн так ортосунда тургандыктан ошо Израиль эли аркылуу дүйнө жүзүнө бардык элдерге тарай тургандай кылып койду. Кудай бул дүйнөнү ушунчалык сүйгөндүктөн өз уулун жиберди. Ар бир адам ага ишенип өлбөстөн түбөлүк өмүргө ээ болсун деп жиберди. Анткени бардык адамдардын куткарылышын Кудай өзү каалагандыктан Израиль элинин батага ээ болгону бул дүйнө жүзүнүн элинин батасы болуп саналат. Бир короо кой, короодо койлордун баардыгын кечинде ал жака алып келишет да, анан кайтаруучу ал жерде уктабастан аны кайтарат. Эшигинин астында карышкырлар, жырткыч жаныбарлар келбесин деп. Бул короого кирбеген биринчиден жүйүттөр, андан кийин бутпарастар. Иерусалимде, Жүйүт аймагында жана Самарияда, андан кийин бүт дүйнө жүзүндө силер менин күбөлөрүм болосуңар. Мындан сырткары дагы башка койлорум бар дейт. Ал Израиль элинен тышкары бардык элдер. Бутпарастарга дагы бул жакшы кабар жетет дагы, аларды дагы мага алып келгиле. Бир короо кой, бир кайтаруучу болот. Бутпарастардын арасынан куткарылган адамдар, жүйүттөрдүн арасынан куткарылган адам. Кайсыл эл болбосун. Күчтүү адам болобу, алсыз адам болобу, бай болобу, кедей болобу, билимдүү болобу, билимсиз болобу, алардын баардыгы биргете Кудайдын ичинде бир короо болот. Бир кайтаруучунун алдында жашаган койлор. Пасторлар кайтаруучу эмес. Албетте, Ыйса Машаякты кайтаруучу деп айтабыз. Ошондуктан Ыйса Машаяк Шимон Петрге айтат, козуларымды кайтар, койлорумду кайтар деп. Өз койлору үчүн өз жанын берген бир гана жалгыз кайтаруучу ал Ыйса Машаяк. Ал эми пасторлар, башка кызматчылар Кудайдын үнүн ошол бар бир адамга жеткирүүчү адамдар. Чыныгы кайтаруучу бул бир гана жалгыз Ыйса Машаяк. Биздин жакшы кайтаруучубуз болгон. Бир короо кой, бир койчу болот. Биз Кудайды көзүбүз менен көрбөйбүз, бирок ал дайым биз менен чогуу. Кудайды көрө албайбыз, бирок Кудайдын үнүн уга алабыз го. Эмне үчүн? Анткени бул Кудайдын сөзү, анын бизге айткан үнү болуп саналат. Рухтун жыйындарга эмне деп айтканын уккула. Куткарылган адамдарга Кудай ар дайым өз сөзүн айтып келет. Элчи Павыл, биздин силерге жеткирген сөздөрүбүз адамдын сөздөрү эмес, бул Кудайдын сөзү катары силер кабыл алгандыгыңар үчүн бактылуусуңар. Биздин айткан сөздөрүбүз бул адамдын сөзү эмес, Кудайдын айткан сөздөрү. Ошол сөз силердин араңарда иштейт. 1 Тессалоникалыктар 2-бөлүмдө жазылат.
Кудай биздин жакшы кайтаруучубуз катары. Бизди багат, бизди коргойт, бизди жетектейт. Ошол короонун ичинде болгондо рух аркылуу биримдикке келген короо. Кулаңар тешилгенге чейин бул сөздү угасыздар, мындан ары дагы. Куткарылган учурда мен жалгыз куткарылууга ээ болдум. Бирок куткарылуудан кийин мен жалгыз эмесмин. Мени куткарып алган менин Кудай Атам, мени куткарып алган Ыйса Машаяк. Ошол чындыкты таанып биле тургандагы менин ичимде иштеген ыйык рух. Куткарылууга ээ болгон бардык башка бир туугандар, бардыгыбыз бир короону түзөбүз. Бир кайтаруучу бир жалгыз кой эмес, койлор. Бир эле койду короо кой деп айтпайт да. Бир короо кой болот, бир кайтаруучу болот. Ошол короо бул жыйын деп айтылат. Жыйын деген сөз экклесия, бөлүнүп алынган жамаат, коом. Асман падышачылыгына бара турган бул дүйнөдө бөлүнүп алынган коом болуп саналат. Ыйыкталган коом. Ыйык деп аталган адамдар. Ошол короодон чыгып өз алдынча Кудайдын коргоосуна, Кудайдын окутуусуна, жетегине ээ боло албайт. Ошондуктан биз короонун ичинде болгонго аракет кылышыбыз керекпиз. 1 Петр 5-бөлүм 8-аят. 1 Петр 5-бөлүм 8-аят. 1 Петр 5-бөлүм 8-аят. Эстүү жана сергек болгула. Силердин душманыңар шайтан кимди жутуп жиберсем деп айкырган арстандай сыяктуу тегеринип жүрөт. Сергек болгула, эстүү болгула. Эстүү, сергек болгула, акылдуу болгула. Руханий жашоодо ар дайым сергек болгула. Анткени силердин душманыңар шайтан. Шайтан бул Кудайдын душманы, Кудайга каршы чыгуучу. Эмне үчүн? Анткени Кудайга тең элем деп асмандан кубаланып чыгарылган Люцифер. Бузулган периште үчүн шайтан жана анын 25-бөлүм, Матай китеби 25-бөлүмдө жазылат. Тозокко баруучу шайтан. Тозокко азыр эле барган жок. Эмне үчүн аны боштондукка жиберген? Анткени асман падышачылыгына бара жаткан адамдар ошол шайтандын күрөшүүсүндө жеңишке жетиши керек. Биринчи адам шайтандын азгыруусуна чыдай алган жок. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келип, куткарылуу ишин аткарды. Шайтан болсо куткарылбаган адамдарга куткарылуу жетпесин деп иштеп келет. Матай 13-бөлүмдө урук себилген акыл насаат, үлгү насаат айтылат. Себилген урук бул Кудайдын сөзү болуп саналат. Жолго түшүп калган урук бул Кудайдын сөзүн угат дагы, бирок шайтан келет дагы ал сөзүнөн, жүрөгүнөн сөздөрдү алып алат. Шайтан болсо бул дүйнөнүн адамдары сөз укпасын деп кулактарын жаап коет. Кудайың каякта экен? Бардык өзүнөн өзү пайда болгон. Кудайдын адамдын жаны каякта экен? Эволюциядан пайда болду. Аны билбейсиңби? Сен маймылдан жаралгансың. Өлгөндөн кийин баары бүтөт. Каякта бейиш, каякта тозок сага? Күн сайын мээбизди жууп, мисалы үчүн коммунисттик идеялар мени жууп элди акмакка айлантышкан. Алар деген негизи ошол коммунизм
Коммунисттик мамлекеттер чынында эле жакшы жашады белек. Россия бул бардыгыңыздар жакшы билгендей коммунизмдин борбору болгон. Кечирип коюңуздар мындай сөздөрдү айтып жатканыма, бирок жылына 2 жолдан 3 жолдан Россияга чейин барып, мен семинар өткөрүп жакшы кабарды таркатып келгенмин. Бирок адамдык ой менен карап көргөндө Россияга көп деле баргым келбейт. Чындыгында ака баргандыгым ал жактагы жандарга, адашкан адамдарга жакшы кабарды жеткириш үчүн. Бирок карап көрө турган болсок, Россия өтө бай, байлар өтө бай жашашат. Мисалы үчүн Путиндин жеке байлыгы 100 триллион вондон ашык деп айтылууда. Анын жашоосу саясатчылар жана мафия менен байланышкан биримдикте. Бирок көпчүлүк сандагы эли ушунчалык кедей жакырыкчылыкта жашайт. Бирок азыркы учурда Путиндин башкарып келген бардык саясат жолдору бул коммунизмге байланышкан. Демократия деген эмне? Демократия туура эмес кылса, ал дагы диктатор болуп калышы мүмкүн. Демократия деген сөздүн маанисинде бул эл кожоюн болот. Элдин эркиндиги, боштугу. Диктатор бул эгемен элди өзүнүн эркине ылайык башкарганда. Ал тиран болуп саналат. Бул шайтан адамдарды өзүнүн кулу кылып пайдаланат, колдонот. Ишенбей турганда кылып, куткарылбай турганда кылып иштейт. Эмне үчүн анткени куткарылып калса, ал анын сөзүн эмес, Кудайдын сөзүн угуп калат. Ошондуктан 2-Корунтуктар 4-бөлүмдө бул дүйнөнүн жакшы кабардын жарыгын көрбөсүн деп, бул дүйнөнүн төрөсү ишенбегендердин акылын караңгылатып койгон. Мисалы үчүн Түндүк Кореяда башка мамлекеттердин каналдарын телевизордон көрбөсүн деп бүт өчүрүп койгон. Радио, телевизордон биздин Түштүк Кореянын жаңылыктарын укпасын деп бардыгын өчүрүп салышкан. Билинбей акырын көрүп жаткан болсо, аны түрмөгө камап коюшот. Биздин сериалдарды көрсөтпөйт дагы, жаңылыктарды угуспайт дагы. Бир гана өздөрүн гана ойлошот. Өздөрүнө кулчулукта жашашат. Түштүк Корея АКШнын колониясы болгондуктан Түштүк Кореяны боштондукка чыгаруу керек деген жалганды таратып жатышат. Ойлонуп көрүңүздөрчү, бул абсурд, туурабы? Ошондуктан Түштүк Кореянын жаңылыктарын, же болбосо сериалдарын көрө турган болсо, алар өзүнүн элине жок, булар жалганды айтып жатышат деп кээ бир адамдар өлүмүнө чейин карабастан эптеп качып кутулат дагы Түштүк Кореяга келишет. Боштондукка, эркиндикке ээ болуш үчүн бир нече жылдан бери шайтандын кол алдында кулчулукта жашап келе жатышат. Ошондой сыяктуу эле куткарылбаган адамдар шайтандын кулдары болуп жашашат. Ошол себептер менен бул шайтан силердин душманыңар шайтан арстандай айкырып жүрөт, кимди жутуп алсам экен деп. Шайтан албетте биздин куткаруубузду тартып ала албайт. Жакан 10-бөлүмдө 28-29 аяттарда мен аларга түбөлүк өмүр берем. Алар эч качан өлүшпөйт. Жана менин колумдан эч ким тартып албайт. Анткени
Аларды атамдын колунан эч ким түбөлүккө тартып албайт. Түбөлүккө ээ болгон адам эч качан өлбөйт. Эгерде чынында куткарылууга ээ болгон болсо, ал адам кайрадан тозокко барбайт. Анткени ал эч качан өлбөйт. Анын жанын эч ким тартып албайт. Кан төлөп куткарып алгандыктан эми ал эч кимге бербейт. Кээ бир адамдар өзүнүн бүт байлыгын сатат дагы анан кийин өзү каалаган нерсеге ээ болду. Өтө кымбат баалуу нерсеге ээ болсо, ал өзү каалагандай жок кыла береби? Аны жакшылап бир жерге катып коет. Катып койгон күндө дагы жүрөгүндө коркунуч пайда боло турган болсо, анда Кореядагы банктын жер астындагы сейфине салып коет. Союп салып коюшу мүмкүн. Бул дүйнөнүн ошол жердин түйүнө чейин кирип, сейфтен уурдаган уурлар мейли болушу мүмкүн. Бирок куткарылган адамдардын жанын шайтан эч качан тартып ала албайт. Анткени менин атамдын колунан эч ким тартып ала албайт. Ыйса Машаяктын колунан, атамдын колунан эч ким тартып ала албайт. Биз ээ болгон өмүр бул түбөлүк өмүр болуп саналат. Бул түбөлүк коопсуздук болуп саналат. Биздин куткарылуубузду тартып ала албаса дагы, бирок биздин руханий жашообуз ар кандай азгырыктарды алып келиши мүмкүн. Айкырган арстандай. Мисалы үчүн короо, бир үйүр койлор болобу, же болбосо Африкадагы Серенгети жеринде жаныбарлар өтө көп. Жаныбарлардын айланасында дайыма жырткыч арстандар, жолборстор, барс түрлөрү жүрөт дагы, анан дайыма аларга каршы менин жемим деп алар кимди аңдышат? Ошол бир үйүрдөн алыстап калган, жаңы эле төрөлгөн жаныбар дагы эгерде алардан алыстап кала турган болсо, жем болуп калат. Ошондуктан бири-биринен ажырап кете турган болсо, анда алсыз калган жаныбарларды жеп алат. Силердин душманыңар шайтан дагы кимди жутуп алсам деп айкырган арстандай жүрөт. Ошол короодон, бир үйүрдөн чыгып кете турган болсо, жырткыч жаныбарлардын бардыгы жабылат дагы, аны жеп салат. Шайтан биздин куткарылуубузду тартып албаса дагы, Кудайдын астында биз жараксыз адам болуп кала тургандай кылып жаратат. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурда пайдасыз инсан болбошубуз керекпиз. Бирөөлөр айтат, бул дүйнөдө 3 түрлүү адамдар бар экен деп. Жөргөмүшкө окшогон адам, мисалы үчүн жөргөмүштөр болсо өзүнүн желеси бар болгондуктан бир нерсе илине турган болсо, ошо желеси менен тартып алат дагы, анан өзүнө жутуп жеп алат. Андан кийинкиси кумурскаларга окшогон адамдар. Кумурскалар эч кимге зыяны жок. Өздөрү тырышчаактык менен ушунчалык аракетчил болуп иштешет дагы, өздөрүн. Африкага барсак, Африкада ак түстүү кумурскалар бар. Ал кумурскалар 3 кабаттуу үйлөрдү дагы тургузганга чейин барышат. Булар адамдар чоң имараттарды тургузгандан дагы керемет болуп саналат. Кичинекей кумурска. Өздөрүнүн шилекейлерин ошол жерге чейин шыбап чыгып, 3 кабаттуу чоң үйлөрдү дагы жаратат. Ушунчалык аракетчил, ушунчалык тырышчаак
алардын башчысы дагы, көзөмөлчүсү дагы жок, өкүмдары да жок. Ошондуктан куткарылган адамдар кумурскаларга барып үйрөнгүлөр, алар канчалык тырышчаак, канчалык аракетчил экендигин. Өздөрүнүн тамагын өздөрү иштеп таап жешет, эч кимге зыяны жок. Башкаларга өз пайдасын дагы тийгизбейт, пайдасын да албайт. Андан сырткары үчүнчүсү аарылар, чаяндар. Мен мурун аарыларды дагы багып көргөм. Өтө кызыктуу. Анткени аарылар, чаяндар өтө аракетчил, иштемкор. Түрлөрү бар. Мисалы үчүн эркеги да эмес, ургачсыз да эмес бир аарылар болот. Алар болсо бир нече ай жашайт дагы, андан кийин ошол өлгөнгө чейин тырышып иштешет. Жыйынтыгында бал чогултушат, адамга алып келет, өз пайдасын. Өлгөнгө чейин тырышчаактык менен иштейт дагы, андан кийин адамдарга пайдалуу балын алып келет. Жөргөмүш сыяктуудай кандай кылсам башка бирөөдүн тамагын тартып алсам экен, жаман ой менен жашаган адамдар бар. Өзү үчүн тапкан, өзү үчүн жашаган жакшы адамдар. Бирок эч кимге өз пайдасын алып келбеген, жардамын бербеген, кумурскага окшогон адамдар. Сеники сеники, меники меники. Ал дагы туура. Бирок ошол адам менен жашай турган болсок, эч бир бизге пайдасы тийбейт. Бирок өзүнүкүн баардыгын арнап, иштеп, өз жанын бергенге чейин, аарыларга окшоп биз дагы бүт аракетибизди жумшап, иштеп, аракеттенип, башка адамдардын жанын куткарганга аракет кылышыбыз керекпиз. Алсыз бир туугандарга өз жардамыбызды берип, өзүм акча таап иштеп, башкаларга жардам бергенге аракет кылышым керек. Мына ушул машаякчы болуп саналат. Машаякчынын жашоосу жөргөмүштүгүндөй болбошу керек жашоосу. Кумурскадай эч кимге зыяны жок. Аарыларга окшогон, башка адамдардын жанын ойлоп, аларга куткарылууга алып келе тургандай кылып, ошол жашоо менен жашашыбыз керекпиз, Кудайды даңкташыбыз үчүн. Биздин ичибизде кереги жок мүчө барбы? Көзүбүз жок болсо болбойт, кулагыбыз жок болсо болбойт, оозубуз жок болсо, мурдубуз жок болсо, колдорубуз жок болсо, буттарыбыз жок болсо дагы. Ички органдардын бирөөсүнөн дагы бирөөсү кереги жок барбы? Кээ бир адамдар айтат, аппендицит жок болсо деле жашай берем, эчтеке болбойт деп. Мурун дагы мен ден соолугума байланыштуу ошол аппендицит болгом. Бирок мисалы үчүн аппендицит болгон адамдар космонавт дагы боло албайт экен, летчик дагы боло албайт экен. Биздин ичибизде жайгашкан органдардын баардыгы сөзсүз түрдө керек. Ошондуктан жайгаштырылган. Өзүнүн ыйса биздин башыбыз, башчыбыз. Биз болсо анын денесибиз. Руханий жашоодо адам өзү жалгыз эч качан руханий жашоо менен жашай албайт. Кудай өзүнүн ишин аткарат, бирок жалгыз адам аркылуу эмес, бир коом, бириккен адамдар аркылуу. Эфесиктер 3-бөлүм 20-аятта биздин арабызда аракеттенип жаткан, ойлогонубузду жана сураганыбыздан да артык кылган биздин Кудай. Мен жалгыз эч нерсе кыла албайм, бирок биз биримдикте баардыгын аткара алабыз. Кудай дагы биз аркылуу өз иштерин аткарат. Мисалы үчүн, денем бир нерсе аткарайын дейт, бирок бир эле сөймөйүм боло турган болсо, же болбосо бир эле жалгыз оозум боло турган болсо, анда эмне болуп калмак эле? Баардык дене мүчөсү өз ордунда болушу керек. Биздин коомдо, биримдикте бир дагы адам алыстабастан баардыгыбыз бир болушубуз керекпиз.
Мен бирөөмүн, жалгызмын. Эч кандай пайдасы жок адам эмес. Бардыгыбыз биримдикте болушубуз керекпиз. Бул дүйнөдө дагы кереги жок адамдар батырактан бул дүйнөдөн кетип кал деп айтышат дагы. Пайдаң жок, эмне жашап жүрөсүң деп. Мени кечирип коюңуздар андай сөздөр үчүн. Бирок машаякчылар Кудайдын астында пайдасы жок адам болбошу керек. Мисал үчүн, үй бүлөдө нерселерди, буюмдардын ичинен бир жараксыз буюм боло турган болсо, аны сөзсүз түрдө батыраак таштандыга ыргытып салышыбыз керекпиз. Азыркы учурда үйлөр өтө кичинекей болуп курулуп атат да, анан кийин ошонун ичине таштандыларды, жараксыз буюмдардын баарын топтоп отура бербей, кереги жоктордун баарын таштап салгыла. Кудайдын короосунда дагы жараксыз адамдар барбы же жокпу? Ошону изилдеп көргүлө, ойлонуп көргүлө. Кудай өзү жакшы билет. Шайтан куткарылган адамдагы руханий жашоодо тил алчаактык болбой турганда кылып, жакшы кабар таркатып албай турганда кылып, бири-бирин сүйбөй турганда кылып, жыйын ичинде жараксыз ар кандай жараксыз мүчө боло тургандай кылып, шайтан дайыма тоскоолдуктарды жаратат. Ошол шайтандын жеми болуп калат. Ошондуктан сак болгула, сергек болгула. Шайтандын жеми болбогула, шайтанга колдонулбагыла. Сергек болгула, сак болгула, акылдуу болгула, туура айырмалап билгиле. Шайтанга каршы күрөшкө дайыма даяр болушубуз керекпиз. Куткарылууга ээ болгонуна көп жыл болсо дагы эч качан ал жыйындан алыстабашы керек. Анткени жыйындан алыстаган адам бат эле шайтандын колуна түшөт. Серенгетиде, Африкада, мисал үчүн, жырткыч жаныбарлар дайыма айланып жүрүшөт, бирок үйүр менен жүргөн жапайы букалар болобу, же болбосо башка жаныбарлар болобу, мүйүзү менен сүзүп сала турган болсо, жаныбарлар, жолборс, арстандар дагы алар өлүп калышы мүмкүн. Бирок ошол үйүрдөн алыстап кете турган болсо, жалгыз калган жаныбар дагы чоң көлөмдүү болгон күндө дагы арстандар бардыгы бир нечеси келип башынан, бутунан тиштейт дагы, анан бат эле аларга жем болуп калат. Бири-бирин коргошу керек жаныбарлар дагы. Бир короодон чыгып кетип, адам эч качан руханий керек нерселерге ээ боло албайт. Жакан 1-бөлүм 16-аятта биз ырайым үстүнө ырайым кабыл алабыз. Жыйындын ичинде биз болгондо андагы толуктуктан ырайым үстүнө ырайым алабыз. Жакан 10-бөлүм 10-аятта мен адамдардын өмүргө ашып ташыган өмүргө ээ болуш үчүн келдим. Ыйсанын ичинде болуп биз ашып ташыган өмүргө ээ болушубуз керекпиз. Ар дайым ошол нерсе менен камсыз кылышыбыз керекпиз. Кайсыл жактан? Жыйындын ичинде болуубуз менен, биримдикте чогуу. Мен сиздерден суранарым, эч качан жыйындан бир короодон алыстабагыла. Колосалыктар 2-бөлүм 8-аятта чогуу ачабыз. Колосалыктар 2-бөлүм 8-аят. Колосалыктарга 2-бөлүм 8-аят. 2-бөлүм 8-аят.
Сак болгула, бир туугандар, эч ким силерди адамдык окутууга жана дүйнөнүн түшүнүктөрүнө негизделген философия менен, жалган түшүнүктөр менен адаштырбасын. Анткени булар Машаяктын окутуусу эмес. Колосалыктар жыйынында туура эмес, жалган окуткан адамдар болгондуктан философия же болбосо адамдык окутуу. Кээ бир адамдар философия же болбосо маданият боюнча же болбосо сиздер билесиздерби, бул Кудайдын сөзүнөн тышкары башка ушунчалык керемет, акылмандыкка толгон сөздөр барбы? Философиянын дагы түрлөрү бар. Философия деген сөздүн өзүнүн мааниси, мен кичинекей балдарыңарды философия жака бербей эле койсоңуздар суранар элем. Анткени мен руханий семинарияда окуп жатканда бир философ бар эле. Өзү билбестен адамдарды ошол нерсеге үйрөтөт. Бул өтө таң калыштуу нерсе. Адашып жүрөт, элдерди да адаштырат. Өзү билбеген нерсени мажбурлап түшүндүрмө, өзү эмне айтканын, эмне сүйлөп жатканын билбейт. Кierkegaard философ, бул экзистенциалдык философ. Бул эмне деген философияны билдирет? Кудай бар жана мен. Кудайдын алдындагы мен. Мына ушул философия, ал машаякчы адам болгон. Ал нерсе жакшы түшүнүктөр. Чынында адамдарды туура окутууга алып келүү. Бирок кээ бир философтор өздөрү эмне деп айтып атканын дагы билбей эле сүйлөй беришет. Элчилердин иштери 17-бөлүмдө карасак, Афинада философтордун окутуусу дагы болгон эле. Стоа деген. Эпикур философтор ар дайым жаңыланып турган бир нерселерди айтып келишет, далилдеп келишет. Мен Мокпо деген шаарда жашап жаткан учурда бир өтө бийик бир тоо бар эле, ошол спорт менен машыгыш үчүн ошол тоого дагы чыкчумун. Ошол тоодо бара жаткан жерде бир киши отуруп алат дагы, андан кийин адамдын сенин тагдырыңды же болбосо акыбалыңды карап берейин, чечмелеп берейин деп айтат. Ал дагы философиянын бир түрү болуп саналат. Адамдын жашоосун ал кантип биле алсын? Жыйынтын ичинде дагы адамдык окутуу же болбосо философия кирип алып ошого азгырылбагыла. Эпикур жана Стоа философ агымдары. Элчи Павел Элчилердин иштери 17-бөлүмдө ал Афинадагы адамдарга дагы сөздөрдү айтып келген. Бирок философ адамдар эмне үчүн аны кабыл алышкан эмес? Анткени Элчи Павлдын айткан сөзү ал дагы бир философиялык түшүндүрмөнүн бири деп кабыл алышкан. Колостуктарга 2-бөлүм 18-аят. Эч ким силерди жалган момундугу жана периштелерге табынуусу менен азгырбасын. Бул жерде карасак, жалган момундугу жана периштелерге табынуусу менен силерди бирөө азгырбасын. Колосалыктар жыйынында дагы жалган окутуучулар, жалган окутуулар көп болгон. Жалган момундук бул эмнени? Адамдарга көрүнүш үчүн, периштелерге табынуу менен. Биз
Улуу урматтуу Кудайдын алдында кандайча кайраттуулук менен сыйын алабыз? Кудай ушунчалык ыйык. Биз кантип Кудай менен баарлашууда боло алдык? Ошондуктан периштелер аркылуу сыйынышыбыз керекпиз деп адамдарды адаштырышкан. Ошол себептер менен периштелерге табынуу иши пайда болгон. Ошол чыныгы момундукпу? Биз болсо Ыйса Машаякка таянуубуз менен, кайраттуулук менен Кудайдын астына келе алабыз. Эфестиктер 3-бөлүм 12-аятта. Машаякка болгон ишенимибиз аркылуу Кудайга кайраттуулук менен кайрылууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Коркуп титиреп эмес, кайраттуулук менен. Биринчи Тимотей 2-бөлүм 5-аятта Кудай бүрөө жана Кудай менен адамдардын ортосундагы арачы Ыйса Машаяктагы жалгыз бүрөө. Адамдын бейнесинде келген Ыйса Машаяк адамдар менен Кудайдын ортосунда ортомчу арачы болду. Бирок католиктер эмне деп айтып келишет? Католиктер Мария, сен өтө улуусуң, улуу аялсың. Сенин курсагың аркылуу төрөлгөн Ыйса дагы улуу. Биздин сыйынуубузду угуп кой. Кечирип коюңуздар. Бул эмне деп сүйлөп жатышкан алар? Ыйса Машаякка сыйын албагандыктан, андан кийин анын энесине сыйынышат дагы, кийин ошол сыйынуу Ыйсага жетсин деп. Ыйсанын алдына кайраттуулук менен келе албагандыгы үчүн ыйык жазууда ошол жөнүндө каякта жазылат экен. Мариямга кантип кайрылышат? Жакан 2-бөлүмдө тойго барган учурда болсо Ыйса Машаяк менен Мариям чогуу келгенде Мариям айтат, шарап түгөнүп калды, биз эмне кылышыбыз керекпиз дегенде Ыйсага сен экөөбүздүн ишибиз эмне? Аял деп жооп берет. Өзүнүн апасына аял деп айтат. Биздин оюбуз боюнча өзүнүн апасына аял деп айтса, бул өтө башкача угулат, жаман. Бирок андай эмес. Карып калган аялга аял деп кыйкырсаң, ал жаман угулат. Аксакал деп кайрыла турган болсок, чоң кишилерге ал улуу урматтаганыбыз болот. Айкаш-чыгачка кадалган Ыйса Машаяктагы Мариям астында келип алып, ой, менин уулум ушинтип өлүп баратат дегенде Ыйсага айтат, аял, бул сенин уулуң деп, жаныңды карачы деп жаканды көрсөтөт. Мени уулум дебе, жаныңдагы жаканды уулуң деди. Бул эми сенин энең болсун. Ошол айкаш-чыгачта болсо, энеси менен уулунун ортосундагы мамилени көрсөтүп берген. Ыйсаны көрүп, Мариям дайыма эле уулум, уулум дейт. Бирок чынында Ыйсанын энеси Мариям эмес, Мариямдын курсагын убактылуу гана алган. Бейтлехемге келген адамдар Мариямга табынышты беле? Жок. Балага табынышкан. Ыйсага. Мариям ал арачы эмес. Мексико Ситиде барганда ичинде өтө көп айкел, эстеликтер жазалыптыр. Ошол мексикалыктар табынган буркандар бар экен, ошол буркандардын ичинен эң биринчи турган ал Мариям. Мариямды айкелин жаратып коюшуптур, мындай буркан. burkan болуп саналат. Эң биринчи турган айкел.
Анткени алар Мариямга келип табынышат, сыйынышат. Эң жаман жалган окутуунун, жалган Мариямга качан, каяктан сыйынгыла, ага кайрылгыла деп айтты эле. Же Мариям силердин арачыңар болду беле. Периштелер аркылуу сыйынгыла деп айтты беле. Ал жалган момундук, жалган окутуу. Бул өтө туура эмес окутуу болуп саналат. 1-Тимотей 2-бөлүм 5-аятта Кудай бирөө жана Кудай менен адамдын ортосундагы арачы бирөө, ал Ыйса Машаяк. Биз үчүн Ыйса Машаяк өзү сыйынат дагы, анын ортосунда эч ким башка бирөө кийлигише албайт. Еврейлерге 1-бөлүмдө периштелер, алар Кудайга кызмат кылуу үчүн чакырылган рухтар. Биз Кудайдын уулдарыбыз, бирок периштелер Кудайдын уулдары боло албайт. Биз Кудайдын колуктуусубуз. Ал эми периштелер ошол бизге кызмат кылуучулар. Бейишке барганда биз Кудай менен чогуу биримдикте болобуз, ал эми периштелер бизге кызматчылар болушат. Анда кандайча биз периштелерге табынышыбыз керек болот. Азыр билбейм, периштелерге табынгыла, сыйынгыла деп үйрөткөн жыйындар барбы же жокпу билбейм, бирок ал дагы өтө чоң адашуу болуп саналат. Еврейлерге 13-бөлүмдө дагы силер башка жат окутууларга кызыкпагыла, азгырылбагыла. Куткарылган адамдар биздин жашообузду азгырыш үчүн, туура эмес окутууга берилишибиз үчүн ар кандай амалкөйлүк менен адамдык окутуулар келиши мүмкүн. Галатиялыктар 2-бөлүмдө акырындык менен астыртан келет дагы, андан кийин бизди өздөрүнө кулга айлантып алышы мүмкүн. Мурун дагы бир шаарда жүргөндө аял киши бир тууганмын деп келип алып, күбөлөндүрүү сөзүн ушунчалык жакшы айтат. Ушунчалык келип кызмат кылат, тырышчаактык менен адамдардын баардыгы көрүп аны таң калышат дагы, анан бул бир туугандын ишеними башкача экен деп. Анан бир нече убакыт өткөндөн кийин менин чоң жерим бар, участогум бар. Ошол жерди сатып, андан кийин баардыгын жыйынга арнагым келет. Бирок ал жерди сатыш үчүн мен биринчи салык төлөшүм керек деп, салык мынча экен деп, пастордон мынча сөз акча алат, диакондардан, бир туугандардан акча алат да, карышкандан кийин шамал менен кошо айдалып жок болуп кетет. Кийин изилдеп көргөндө ал мошенник аял экен. Акырындык менен ошол коомго кирип келет дагы, андан кийин акырындык менен өз ишин аткарган жалган пайгамбарлар, жалган окутуулар да бар. 2 Петр 2-бөлүм 1-аятта силердин араңарда дагы жалган пайгамбарлар бар. Акырындык менен кирет дагы жалган окутуучулар болушат. Өздөрү бир тууган болгондой, жалган бир туугандар катары өздөрүн көрсөтөт. Элчи Павыл дагы өз сөзүндө айткандай, жалган бир туугандар коркунуч туудурушту деп. Ошондуктан ар дайым биз абайлашыбыз керекпиз. Биз жыйындын ичинде болубуз, Кудайдын сөзү менен бекем туруп, анткени биз жалгыз жеке жашообузду эч качан руханий жашоо менен жашай албайбыз. Өсө да албайбыз, ыйык рухтун жетегине да ээ боло албайбыз, жакшы кабарды айта албайбыз, рухтун жетеги менен да боло албайбыз. Жалгыз эч качан эч нерсе кыла албайбыз. Качан гана биз чогуу бир болгондо гана баардык нерсе аткарылат. Ошол нерсени жакшылап билип алыңыздар. Бүгүн да ушул жерге чейин айтып берейин дагы.
руханий жашообуз канчалык алсыз болсо ошончолук жыйынга жабышканга аракет кылышыбыз керекпиз. Акырындык менен Кудайдын сөзүнө тил алчак болушубуз үчүн чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, бул дүйнөнүн акырында бизди куткарып алып, өзүңүз иштеген, өзүңүз жетектеген, коргогон жыйын ичинде бир короо, бир коомго бизди дагы чакырып алып, бизди дайыма коргоп, жардам берип, сиздин сөзүңүзгө тил алчаак болуп жашаганга жана ошондой эле биздин башчыбыз Ыйса Машаякка тил алчаактык менен жашаганыбыз үчүн, жардам бергениңиз үчүн ыраазыбыз. Дайыма сиздин сөзүңүзгө, сиздин буйругуңузга тил алчаак болуп, сиздин денеңиздин мүчөсү катары баардык нерсени туура аткарып, ыйык рухтун жетеги менен туура жашаганга, сиздин алдыңызга келген күнгө чейин дайыма биз менен чогуу болушуңузду суранып, биздин ошол коомдогу бир дагы адам сизден алыстабашына жардам берип, биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын исми менен сыйындык. Аминь.